Ит жылында чамасы көп өзгөрүүлөр боло турган окшоп калды. Баягы даңазасы бар партиялардын деле кадамы ченелүү болуп калгандай. Маселен аты илгери далайды түйшөлткөн Атамекен партиясынын абалы азыр ит уулыгандай десек чычалабаса деле керек анын атка минерлери. Анткени кандай болгон күндө да Өмүрбек Текебаев башында болбогондон кийин анын жоргосун эми кайсыл шери кыйкалатып жарышка салмакчы. Каныбек Капашевичпи же Бахадыр Сулеймановпу, Наталья Никитенкову, Садык Шердагы антүүгө кудурети жетпейт. Демек топ жарышка булар мындан ары салынбайт шекилдүү. Анын үстүнө булардын капчыгы азыр каңгырап бош турган кезде. Башы ордундагы байлар булардын үйүрүнө кошулуудан эми баш тартышаары калп эмес. Төгө терин айтканда баштагыдай кезекке туруп лидердин эшигин сагалап партияга ашык болгондордун карааны жоголот. Илгери темир генерал болгон Фелкис Куловдун шайы ооп калганын өз эле жанын жеп танбаса башкалар антүүгө даремети жок. Анын бир кездеги ар намыс деген партиясынын аты болгону кагазда эле сакталуу. Ким билет, эгерде дагы бир капчыктуу олигарх ушул партиясына сыноодон кайра өткөрүп такшалгам десе гана тирилүүгө негиз түзүлөт. Болбосо жансыз бойдон кала берет шалдырап. Эмгек партиясынын деле күчү канчалык экени белгилүү. Анын кожоюну Аскар Салымбеков экенин анча-мынча эле адамдар эсине сактап калышты. Мындан ары деле барбалактап топ жарып кете албасына көзүбүз жетип турганын жашырбайбыз. Оозу күйүп калган олигарх мындан ары айранды үйлөп ичип калаарын деле айттырбай билебиз да. Ошол эле Кыргызстан, Өнүгүү, Бирболдун лидерлери мындан ары кантип чыйралыш керек деген алдын ала жакшылап ойлонуп чыгуусу талап кылынат. Шайлоонун да жол жоболору өзгөчөлөнүп кеткенин байкадык. Капчыгын көтөрө чаап, өпкөсүн асманга көкөлөткөндөрдүн жели кантип чыкканын жамы журт көрдү го. Ошол илдеттен арылуунун мезгили келди. Бир кездеги лидер Канат Исаевдин кырчындай өмүрү темир тор артында өтөөрү албетте кейиштүү. Бирок бул тагдырга ал өзү бутун салып берди. Тигинтип эле койсок бийлик колго тиет деген кыялга азгырылган жигиттин учурда айласы куруп турат. Өткөн жылдын кап ортосунда чымын куюн болуп жүргөн Республика партиясы атасыз калганы эмнени канкуулайт. Так ошондой, мындан ары бул партиянын мурдагы жетекчиси эмес, бөтөн бирөө башкарат. Тилекке каршы баштагыдай оромпой тебе алышпайт, мен деп көкүрөгүн кагууга батынышпайт. Жыла басып, акырын үн чыгарып, оокатын кылбаса амалын таап коюшат. Бабанов Өмүрбек деген лидер жакын арада пайда болоору эми мүмкүн эмес. Ал тургай мурда ушул жигит президент болот деп чакасын калдыраткан көзү ачыктарда. Эч нерсе дегенге чамасы жок. Алар деле байдын акчасын кагып алууга көзүн кызарткан болчу ошол кезде. Руслан Казакбаев, Кенжебек Бокоев, Мирлан Жээнчороев, Максат Сабиров деген депутаттардын таасири болот дештин өзү апыртмалуу болуп калат. Себеби артында түртүп турган баштагы таянычы жок. Жетим калган партиянын эртеңки келечеги азыр бүдөмөк. Мындан ары марага экинчи болуп келиши арсар.